Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Сабактарыңарды жакшы окуп жатасыңарбы? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жаңы теманы түшүндүрөрдөн мурда өтүлгөн теманы кайталап алалы. Суроом балдар, көп багыныңкы татаал сүйлөм деп эмнени айтабыз? Өз ичинен канчага бөлүнөт? Жана алар кайсылар? Мисал келтиребиз. Азаматсыңар балдар, силер берилген суроолорго туура жооп бердиңер. Демек, өтүлгөн теманы эсиңерден чыгарбапсыңар. Ал эми балдар, биздин бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз аралаш татаал сүйлөм. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын тиби жаңы билимге ээ болуу сабагы. Сабагыбыздын усулу изденүү, өз алдынча иштөө. Анда эмесе балдар, бүгүн биз аралаш татаал сүйлөм эмне экендигин билебиз. Аралаш татаал сүйлөм деп тең жана багыныңкы байланыштагы сүйлөмдөрдүн тутумунан туруп, грамматикалык жана маанилик жактан ажырагыс болуп байланышкан жана кеңири маанидеги бирдиктүү бир ойду билдирген сүйлөмдөр бул аралаш татаал сүйлөм деп аталат. Аралаш татаал сүйлөмдөр үчтөн кем эмес жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлөт жана ички грамматикалык түзүлүшү боюнча ар түрдүү болот. Мына балдар карайбыз. Синтаксистик 3 түгөйдөн турган аралаш татаал сүйлөм деген эмне? Бул башкача айтканда ошол татаал сүйлөм составында жөнөкөй сүйлөмдөр 3 болот да. Алардын биринчи, экинчи түгөйлөрү багыныңкы байланышта болсо, үчүнчүсү тең байланышта болот. Же болбосо биринчи, экинчи түгөйлөрү тең байланышта болсо, калган бир түгөйү багыныңкы байланышта болот экен. Түшүндүк да, балдар? Ал эми балдар карайсыз, синтаксистик 4 түгөйлүү аралаш татаал сүйлөм деген эмне? Бул татаал сүйлөм составында 4 жөнөкөй сүйлөм бар. Анын 2 багыныңкы байланышта болот, 2 тең байланышта болот. Башкача айтканда мына карайсыз, А вариантын биринчи, экинчи түгөйү тең байланышта болот, үчүнчү, төртүнчү түгөйү багыныңкы байланышта болот. Же болбосо биринчи, экинчи түгөйү багыныңкы байланышта болот, ал эми үчүнчү, төртүнчү түгөйү тең байланышта болот. Ушундай орун алмашат. Андан кийин В варианты биринчи, экинчи, үчүнчү түгөйлөрү, анан төртүнчү түгөйлөрү баардыгы тең багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болот экен. Түшүндүкпү балдар? Анда эмесе кийинки кезегибизди көнүгүү иштөөгө берели. Номер 219 көнүгүү. Тыныш белгилерин коюп, өз ара байланыштыруучу каражаттарды атагыла. Башкача айтканда бул кайсы мүчөлөрдүн жардамы менен байланышты, ошолорду атайсыңар. Көп багыныңкы татаал сүйлөм болдубу же аралаш татаал сүйлөм болдубу, ошону далилдейсиңер. Мисалы, мен биринчисин көргөзүп бердим. Дүйнөнү күч башкарбай, акыл башкарат. Бирок акыл күчкө таянат. Мында үтүр белгисин коюп бердим. Дүйнөнү күч башкарбай дегенден кийин тигине чийилип турат сары менен үтүр, акыл башкарат. Үтүр, бирок акыл күчкө таянат. Чекит коюлат. Бул болсо аралаш татаал сүйлөм болду. Үстүнө аралаш деп жазып коесуңар. Калган сүйлөмдөрдү дагы балдар силер дал ушундай кылып талдап үстүнө карандаш менен жазып чыккыла. Мисалы, экинчисинде айлана көңүлдүү боло баштады. Үтүр коюлат. Машиналардын кыймылы басылып, үтүр кишилердин үндөрү катуулап чыгып калды. Бул аралаш татаал сүйлөмбү же көп багыныңкы татаал сүйлөмбү? Көп багыныңкы болсо балдар, билесиңер, багыныңкы сүйлөмдөр бир канча болот дагы, анан тең байланыштагы татаал сүйлөм бирөө эле болот. Демек, өзүңөр калганын иштеп чыккыла. Андан кийинки кезекти видео роликке берели. Балдар карагыла, эмнени көрүп турасыңар? Албетте ажайыптуу жаратылышты көрүп турасыңар. Биякта тоо турат, таш, карагыла, жылкылар, сонун жыпар-жыткыл гүлдөр, жашыл шибер чөптөр, мына жылкылар чуркап турат. Мына силер мындан аралаш татаал сүйлөм болгудай кылып бир канча сүйлөм түзгүлө. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Параграф 53-тү окуп эрежесин жазасыңар. Номер 220 көнүгүүнү аткарасыңар. Мындан окуу китебиңерден берилишин окусаңар, бардыгын түшүнөсүңөр.
Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.